Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Hurayra radıyallahu anhu kabarlaydı. Ausani Halili sallallahu aleyhi ve sellem menin sүйүктүү жақын адамым мага осият кылды. Ausani Halili sallallahu aleyhi ve sellem bi thalathin. Üç nersеге мага осият кылды деп. La ada'uhunna hatta mut. Бул үч нерсени мен өлгөнгө чейин таштабаймын. Wa ausani bi rak'atay ad-duha. Эки рекет духа намазын осият кылды. Биринчиси. Wa bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr. Ар бир айда 3 күн орозо тутууну осият кылды. Wa alla anama illa ala witr. Жана жатарда витр намазын окуп анан уктоого же витр намазын окумайча уктабоого осият кылды дейт. Ушул 3 осиятты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра деген улуу сахабага осият кылган. Бул хадис сахих Бухариде, Муслимде, Тирмизиде, Абу Давудда, Ахмадда, Сунан Ахмадда келген. Дагы башка бир хадисинде ушул эле маанини айтып, бул 3 нерсени мен сапарда дагы таштабайм деп келет. Мындай айтканда 2 рекет эң азы духа намазы, бир айда 3 күн орозо, анан уктаганга чейин витр намазын окуп жатуу. Мына ушул 3 нерсеге мага осият кылды дейт. Абу Хурайра радıyallahu анху бул сахабалардын арасынан илимге умтулган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин чогуткан, жаттаган, ислам динине өтө чоң эмгек кылган улуу сахаба. Алымдар айтат, эң көп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин жыйнаган жана жаттаган сахабалар кирет дейт. Кээ бир алымдар ушу Абдулла ибн Амр дагы ошондой же аз эле андан бир аз азыраак болбосо теңдеш келет дейт. Бизге белгилүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөдө жакын туткан сүйүктүүсү бул тек гана Аллах эле. Өзүнүн сөзүндө айткандай, "Лау кунту муттахидан халила латтахатту Аба Бакрин халила." Бухари Муслимде келет. Эгерде мен бул дүйнөдө жакын дос тутуп алганымда бирөөнү жакын кылып, сүйүктүү кылып тутуп алганымда анда мен Абу Бакрды жакын кылат элем деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакын сүйүктүүсү бул Аллах таалам эле. Ал эми сахабаларды да жакшы көрөт, албетте, бирок ал сүйүү башка, бирок хулла деген башка. Араб тилинде хулла деп сүйүктүүм деген жок. Биздин кыргыз тилинде кандай айтылат билбейм, бирок хулла деген араб тилинде сүйдөндөйдө турат. Мындай сүйүүнүн эң бийик даражасы десе туура болот. Сүйүүнүн эң бийик даражасы. Бул бийик даражага эч ким шерик боло албайт. Эч кимди ал жерге кошкон болбойт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн эч кимди бул даражага койгон жок. Ал эми Абу Хурайра эмнеге Халили деп атат, бирок Абу Хурайра өзү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эң сүйүктүүм деп атай берүүгө болот. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын жакшы көрөт, ар биринин өзүнүн орду бар, бирок пайгамбардын халили эң сүйүктүүсү бул Аллах таалам. Ага эч ким шерик боло албайт. Бир эле жалгыз затты сүйгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям халил туткан. Мына ушул хикмасы дейт, чоң хикмасы. Эми караңыз, Абу Хурайра радıyallahu анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошондой эң жакын сүйүктүүм деп айтып атат. Мага осият кылды деп. 3 осият. Анас ибн Маликтен келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ю'мину ахадукум", силердин араңардан бирөө иманы толук болбойт. "Хатта куна хабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва нас ажмаин". Башка бир риwayatта малихи деп те келет. Силердин иманыңар толук болбойт, качанга чейин мен анын малынан дагы, баласынан дагы, атасынан дагы бардык адамдардан эң сүйкүмдүү болмоюнча дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды биз бардык нерседен жакшы көрүшүбүз керек. Бардык нерседен артык көрүшүбүз керек. Бул эң эле жөнөкөй акысы пайгамбардын бул бизге болгон. Пайгамбарды бардык нерседен артык көрө албасак, анда ыйманыбыз толук болбойт. Бул чын сүйүү болуп саналбайт. Мына ушул бардык нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды артык көрүп жакшы көргөн болсок, пайгамбарды биз алдыга коебуз. Эч кимдин сөзүн пайгамбардын сөзүнөн өйдө койбойбуз. Ушул чын сүйүү бул жөн эле сөз менен айтып кое турган нерсе эмес. Ага ээрчүү, пайгамбардын буйругун аткаруу, саллаллаху алейхи ва саллям тыйгандан тыйылуу, алып келген шариятына ишенүү, ошого моюнсунуу. Ал эми кээ бир адашкан адамдар пайгамбарды жакшы көрөбүз, сүйөбүз деп, анын акысын Аллахтын акысына теңеп коюп, Аллахка берилүүчү бир акыларды пайгамбарга да берип, Аллахка арнала турган ибадаттын бир бөлүгүн пайгамбарга арнап, бул пайгамбарды сүйүү эмес, бул чылдыңдоо болот. Ар бир адамдын өзүнүн акысын ордуна койбосо, же аны өтө бийик кылып кое турган болсоң, же ылдый кое турган болсоң, кээ бирлер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн бийик койбостон башка бир өзү авторитет деп көргөн адамдардын сөзүн пайгамбардан бийик койсо, пайгамбарды ылдый түшүргөн болот. Ал эми кээ бирлер болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ордуна койбой, аны Аллахка теңеп, Аллахка арналуучу кээ бир
кээ бир ибадаттарды пайгамбарга арнаса, кулу кылып, бул пайгамбарды шылдыңдаган болот, Аллах сактасын. Умар ибн Хаттабтан келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ла татуруни кама атрати насара Иса ибн Мариям". Мени Мариямдын баласы Исаны мактагандай, христиандар мактагандай мактабагыла. "Валекин кулу Абдуллахи ва расулу". Бирок айткыла, Аллахтын кулу жана элчиси дегиле деп. Эми бул осуятка карап көрсөк, бул улуу осуят. Улуу осуят. Мындай осуятты ошол эле Абдулла ибн Амрга орозону, айрыкча ошол бир айда 3 жолу кармаган орозону, Айша энебизге, Абудардага осуят кылган дейт. Алымдар айтат, бул улуу осуят. Ар бирибиз ушул нерсеге амал кылып, бир айда 3 жол орозо тутуп, духа намазын окуп, витр намазын калтырбай окуп өтүүгө бул дүйнөдөн баарыбызга Аллах таала насип кылсын. Ушул нерсеге амал кылууга. Биринчиден, эгерде биз ушинтип ар айда 3 күн орозо тутуп турган болсок, туугандар, алхамдулилля, бул Аллах тааланын бизге берген чоң жакшылыгы, неаматы. Биз өмүр бою орозо туткан сообун алабыз. Эмнеге дегенде, бир сооп Аллах тааланын бизге ырайы менен, берешендиги менен 10 эсеге кылып берет бизге. Мисалы, бир айда 1 жолу орозо тутсаңыз 10 күнгө тете, 2 жолу тутсаңыз 20, 3 жолу тутсаңыз 30. Ошондо бир айда 3 жолу орозо тутуп койсоңуз, ошол ай толук менен орозо туткан болосуз. Ал эми ороз айы бар, ал ай тутулат. Ошондон кийин орозодон кийин Шаввал айы, ал күндө 6 күн тутабыз. Ошентип 1 жылдагы 360 күн толугу менен орозо туткандай. Доору менен кылым бул дүйнөнү өткөнчө орозо туткандай соопту аласыз. Алымдар ушинтип айтып келет. Орозону тутканыңызда бир айда 3 күн айырмасы жок. Мейли айдын башында тутасызбы, ортосунда тутасызбы, аягында тутасызбы, же болбосо ошол башка бир хадистерде келет. Ошол эң жакшысы ошо хижри ай менен 13, 14, 15 туткан. 13, 14, 15 туткан. Эгер андайга тута албасаңыз, жок деген ошо биринчи айдын башында, ортосунда, аягында тутуп койсоңуз, алхамдулилля, ушул соопко илинебиз. Эч жок калтырбай ушуну өтсө, мына бул чоң осуят пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Бир нерсени айтып кетейли. Эмнеге мындай кээ бир зикирлерди айтсаң, сообу мынча, даражасы мынча күнөө кечирилет. Бир күн орозо тутуп койсоң 10 күнгө тете, бир ай тутуп койсоң, ар бир айда 3 күн тутуп калтырбай жүргөн болсок, ошол бир кылым туткандай, доору өмүрүң өткөнчө орозо туткандай болосуң. Мунун баары Аллах тааланын бизге берген чоң неаматы. Бул үммөт, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кыска өмүрү. Башка бир хадистерде айтылат, 60 менен 70те гана болот дейт. Чанда гана менин үммөтүм менен ошол жашты өтөт деген да, оозу өтөт. Мына ушундай бул үммөттүн өмүрү кыска болгондуктан, ушундай сообу чексиз, сообу чоң кичинекей эле амалдарга Аллах таалам ырайы менен бизге мол деген ушундай соопторду берип койгон. Ошон үчүн ушундай келген жакшылыктарга биз кайдыгер кылып, көз жумуп, шалдырап, бош болуп өтүп кетпейли. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калалы. Насайде, ошол Имам Ахмадда, Тирмизде келген ида сумта мина шахри 3 айям, эгерде сен бир айда 3 күн орозо туткан болсоң, фасум 13 деп жана айтып атпайбы, хижри айдын ушуну далил деп келтирет. 13-үндө тут, 14, 14-үндө тут, 15, 15-inde tut деп. Имам Бухаринин да сөзү бар, ушул нерсеге айтып, ошол 13, 14, 15 деп айткан экен Имам Бухари. Эң жакшысы ошол бир айдагы 3 күн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятында орозону илим кылайлы десек, эң жакшысы хижри айдын 13, 14, 15. Ал эми экинчи осуятына кирсек, экинчи осуятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам духа намазын осуят кылды. Духа намазы алымдар сүннөт дейт, сунна муаккада дейт, бекем сүннөт. Бул нафил намаздарга кирет. Бул күн чыккандан кийин, күн чыгып аткан учурда окулбайт. Духа намазы күн чыккандан кийин, күн чыкканда күндүн табы тийип денеге, жер ысып, дене ысып баштайт го, турганда уже көлөк издеп баштайсыз. Мына ошону ошол кезден баштап бешим намазына чейин жарым саат калганча окуй берсе болот. Күн ортологонго чейин. Ошон үчүн алымдар айтат, бул духа намазынын эң мындай аныктабын бергени, убакыты дегенде 2 тыйылган учурдун ортосу деп айтат да. Бул эмне деген сөз десе, мисалы күн чыгып аткан кезде намаз окуган болбойт да, тыйылган кез. Ошондой эле күн чак түштө турганда дагы окулган болбойт намаз. Мына ушул экөөнүн ортосунда намаз окулса, ушул духа намазынын убакыты деп келет. Духа намазын эң азы 2 рекет окуса болот, 4 рекет, 6 рекет, 8 рекет, 10 рекет, 12 рекет окуй бересиз. Мындай чыкканда кээ бир 12 рекетке чейин дейт, кээ бир алымдар чеги жок окуй берет. Өзүңүздүн канчалык көп окусаңыз, ошончолук сообу көп. Бирок эң жакшы убакыты дегенде алымдар айтат, эң жакшы убакыты бул ушул күн ысып баштаганда, денеге табы тийип баштаганда. Канчалык кечиктири окуса духа намаз, ошончолук сообу көбүрөөк болот, ошончолук артык болот. Эмнеге? Бул боюнча хадис бар. Абдулла ибн Аби Ауфа деп айтат, солятул ауабин хина
хина тармадул фисал деп келет. Ауабиндердин намазы, ошо духа намазы айтылат. Ауабиндердин намазы ошол жана төөнүн баласы бар го, төөнүн баласы ошо чөлдө энеси менен турганда, эртең күн чыга элек кезде, күн чыгып кезде табы тийбейт да, ошо энесине тийип турат экен да баласы. Анан күндүн табы чыккандан кийин уже төөнүн баласы кыймылдап баштайт, жерге табы тийип, анын териси да жука да баласы. Ошо күнгө тапталып, нары жылып баштайт деп алымдар айтат. Мына ошол кезде окулган намаз, духа намаз. Мындай чыкканда кумду бассаңыз дагы уже табы баштайт, буту кыймылдап баштайт, табы өтүп, денеге да табы өтүп күндүн. Мына ушул учур. Ал эми ауабиндер намаз деген, ауабин деп Аллахка байланган, Аллах тааламга кайткан, Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн, ушул нерсени ауаб деп айтат. Аллахка кайткан, Аллахтын ыраазылыгын издеген адамды. Көптөр ушу сурап калышат да, духа намазы кандай окулат деп, кээ бирөө ойлойт башкача бир сүрөлөрдө айтылат, башкача бул окулабы деп. Жок, кайдымкы эле нафил сүннөттөр окулгандай эле окуйсуз. Болгондо убакыттарын билип алыңыз, кайсыл учурда окуйт. Духа намазы боюнча келген бир артыкчылык хадис менен аяктап, анан 3-чү осуятына киребиз. Мына жаңы жогоруда айтып кеткендей эле, бул Аби Дар аль-Гаффари деген сахаба айтат, кабарлап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Муслимде келген хадис. Юсбиху аля кулли сулами мин ахадикум садака. Силердин ар бир муунуңар эртемен таң аттырганда ошого садака бериш керек болот дейт. Адамдын муундары бар да, канча мууну бар. Ошол ар бирине садака берилиш керек. Ар бир субханалла деген дагы садака дейт. Ар бир алхамдулилля деген дагы садака. Ар бир ла илаха илlallah деп айтуу да садака. Жакшылыкка чакыруу да садака. Мына азыр сиздерге ушул нерсени айтуу бул жакшылыкка чакыруу. Бул дагы садака. Жамандыктан тыюу дагы садака дейт. Бирок ушулардын баардыгын толуктап коет анан ва юджи мин залика кулли ракатан таркаухума минат духа. 2 рекет намаз, духа намазын окуп койсоң, ушул денедеги ар бир муундун садакасын, акысын берген болуп саналасың деп айтып атат хадисте. Алхамдулилля. Мына канчалар айтып калабыз, садака бергим келет, акчам жок деген. Мына ушул сөз чынчыл болуп турган болсо, эртең кечки зикирлерди калтырбайлы, духа намазын калтырбайлы, колумда жок дебейли. Мына ушул нерсе менен дагы кедейлерге шылтоо жок. Колумда жок, акчам жок дегендер, мына оозуңда тилиң бар, сүйлөй турган. Ден соолугуң бар, 2 рекет болсо намаз окуп турганда. Анан буларды да кыла албасак, анан акчабыз болгондо мен садак берем деген кыйын сөз. 3-чү осуяты витр намазы. Витр намазы бул түндүн акыркы бөлүгүндө окуйт, эң жакшысы. Мунун убакыты куптан намазынан кийин кирет. Витр деген жалгыз деген билдирет. Бул витр намазы эң азы 1 рекет окулат, андан ары 13 рекетке чейин окуй берсе болот. Мына бул нерсени да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радhiyallahu анхуга осуят кылды. Бирок бул Абу Хурайра радhiyallahu анхуга осуят кылганда уктаганга чейин деп өзү витр намазын канчалык кеч окуза ошончолук сообу чоң болот. Бирок Абу Хурайрага эмне үчүн уктаганга чейин деп осуят кылды? Алымдар айтат, себеби Абу Хурайра радhiyallahu анху кечинде аз уктайт эле. Кечинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин жыйноо менен жаттоо менен алек болот эле. Ал чарчап уктаганда түз эле багымдатка турчу эле. Мына ошондуктан абалын билип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям витр намазын алга уктаганга чейин осуят кылды. Башка бир хадистеринде Айша энебизге сухурга чейин, мындай айтканда багымдаттын убакыты келгенге чейин оку деп келет. Бул нерседен белгилүү болот дейт алымдар. Ким жумуштан чарчап келет, же болбосо билет өзүнүн уйкусу оор экенин, багымдатка гана туруп кала турган абалын билсе, ал адам уктаганга чейин окуп жатканы жакшы. Ал эми адам билсе багымдатка чейин тахаджуд намазын окуп жүргөн адам болсо, анда ал адам куптанды окуп, сүннөтүн окуп, витрди окубай жатып, багымдатка чейин туруп, тахаджуд намазын окуп, анан витрди окуса бул эң жакшы. Кандай болгон күндө да витр намазды калтырбаш керек. Аллах таалам витр жалгыз, ушул жалгыз намазды жакшы көрөт деп хадистерде келет, Муснад Ахмадда. Инналлаху витрун юхиббул витра деп. Анаби Саид аль-Худриден риваят айтат, бул сунна муаккадат. Аутиру қоблян туспиху. Витр намазын окугула багымдатка чейин деп. Муслимде келген хадисте, жаңы жогоруда айтып кетпедикпи? Ушуну далил катары айтат алымдар. Жабир ибн Абдилла деген сахаба айтат, мен уктум пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын. Айюкум хафа алла якума мин ахирил лайл фальютир. Ким корксо акыркы түндүн акырында тура албай калам деп коркса, анда ал витр намазын окуп алсын. Тумма ла яркут, андан кийин жатсын. Ваман вафика би киями минал лайл фальютир мин ахирихи. Ал эми ким түнкү намазга, акыркы намазга турам дей турган болсо, анда витр намазды акырында окусун. Мындай чыкканда багымдаттын алдында. Вадалик афдал деп келет. Ушул нерсе эң артык деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Абу Хурайрага, Абу Дарга, Абу Дардага, Айша энебизге, бир нече сахабаларга бул осуятты кылган. Ушул 3 нерсени сахаба айтып кетти. Абу Хурайра, мен өлсөм дагы таштабайм бул нерсени.
сапарда дагы таштабайм деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда дагы багымдаттын сүннөтү менен витр намазын таштаган эмес. Ушул 3 улуу осуятты көздүн карегиндей сактап, калтырбай, ушундай келген жакшылыктарга мүмкүнчүлүктү колдонуп, өмүрүбүз өткөнчө биз дагы окуп жүрөлү.